Kızların жыныстык органдарына суук тийгени бул кийин эмнеге апарат? Тукумсуздукка алып барат. Хижаб. Азыркы заманбап кийимдин бул бизге берген эң чоң таасири кыздарга. Бул ачык айтпасак, эмне деп коет? Орун жашасак өлүм ашкере кылат. Азыркы эле ошол биздин модадагы кийимдердин кыздарга берген таасири, биздин киндиктен ылдый ачыгы. Бул эмне кыздардын жыныстык органдарына суук тийгени бул кийин эмнеге апарат? Тукумсуздукка алып барат. Туурабы же туура эмеспи жаштар? Эртең менен кыштын ызгарында эртең менен сулланып чачыбызды гел деп туруп чыгабыз кыздар. Бул эмне? Башта кулакка суук тийгени. Анан дагы бир нерсени айтайын. Биякта деген азыр жакшы сөздөр болот. Ошонун ичинде дагы бир сөз кездеши мүмкүн да, кыргызча кийинсе болбойбу депчи. Болобу же болбойбу? Өткөндө эле бизде мынакей Курман айттын алдында өзүбүздүн муфтийибиз Чубак ажы ушуга бир СМС менен суроо берди эле. Кыргызга мындай, кыргызда жокко мындай нерсе депчи. Хижаб тууралуу. Ошондо устаз эмне деп айтты? Сен кыргызды билбейт экенсиң деди. Сен деген көчөдөн келген киши экенсиң, кыргыз эмес экенсиң деди. Анткени эмне? Ал эмнеге таянды? Биздин тарыхка кайрылсак ошол эле учурда Курманжан энебиздин сүрөтүн алып көргүлө. Каяга ачык болуп турат ошондо. Чачы көрүнүп турат ошондо. Этеги жерде турат, колу жеңи моягы турат. Ак элечек кийинген, бети эле ачык. Анда сиздин оюңуз боюнча, урматтуу мырза, азыркы мынау башы жылаңбаш жүргөн кыздар кандай болуп калат анда? Бул эми ар ким өз таңдасын. Эгер мага ден соолук керек болом десе, кийин мен бактылуу эне болом десе, анда өз таңдасын да. Ар биринин акылы өз башында. Ар биринин башы өзүнүн ийининде.